Урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Калыс теле берүүсү. Биз студиябызда маанилүү саясий темаларды талкуулайбыз. Өткөн көрсөтүүбүздө биз саясий идеологияларды талкуулап баштадык. Жана алгач ирет биз улутманчылдарды чакырып, алардын көз караштарын ортого салдык. Бүгүн биздин темабыз либерализм жана биздин студиябыздын коногу саясий аналитик Сейтек Качкынбай агайыбыз. Кош келиңиздер биздин студиябызга. Деги эле ушул либерализм жөнүндө айтып берсеңиз. Жалпы ушул саясатта, экономикада ушул либерализмдин баалуулуктары жөнүндө мындай түшүндүрүп берсеңиз. Эми кандай либерализм дегенде мындай политологиялык кириш сөз кылбайын. Негизи биз либерализм дегенде эмнени түшүндүрөбүз дегенде, бул либерализм бул негизи бул эркиндик. Эркиндикти туутуу деген нерсе да бул. Бул универсалисттик, бүгүн дүйнө жүзүндө өзүнүн ордун тапкан бир мындайча айтканда баалуулук да. Арийне бул негизинен либерализм 16-кылымдарда пайда болуп, батышта. Анан кийин бүгүнкү күнгө чейин эң мөмөсү пышып, жетип, анан ортосунда бир нече жолу өзгөрүүлөрдү, анын агымдары бөлүнүп, анан кийин бул түшүнүктү дагы мындай классикалык жана кийинки неолиберализм, дагы анын ичинен социалдык либерализм деп ичинен дагы бир нече эле андан классикалык либерализмге жакын, мисалы либертарианизм деген түшүнүктөр бар да, эми толуктоо коюп анын ичине. Бирок баары биригип эле булардын негизги мааниси келип эле бул ар бир инсандын, ар бир атуулдун, ал эркекпи, аялбы, карыбы, жашпы, жынысына дагы, анын этносуна да карабастан ар бир адамдын эркин, ар бир адамдын тандоо укугун, ар бир адамдын ойлонуу укугун, ар бир адамдын сүйлөө укугун, ар бир адамдын каалаган жерде жашоо укугун, тандоо укугун мүмкүнчүлүгүн берген бул мындайча айтканда баалуулук да. Бул жерде либерализмде маанилүү нерсе бул бардык атуулдарга негизи тирүү жанды өзгөчө адам баласын адам баласы катары кароо да. Аны аял жынысына карап, же этносуна карап, же болбосо жашына карап, терисинин түсүнө карап бөлбөй, адам баласы катары карап, анан баардыгына бирдей мүмкүнчүлүктү берүүчү бул мындайча айтканда баалуулук да. Мүмкүнчүлүк, бирдей мүмкүнчүлүктүн астында бул өзү табият ошондой экен, ар бир адамдын мүмкүнчүлүгү ар түрдүү болот да. Бирөө жөндөмдүү, бирөө жалкоо болушу мүмкүн. Ошо бирдей шарт берилгенде, бирдей эреже берилгенде, ошонун бирдей шарттын арасында бирөө сурулуп чыгып бай болушу мүмкүн, бирөө кедей болуп калышы мүмкүн. Жана ошол учурда бай менен кедейдин ортосунда ажырым болот, сөзсүз, бул табигый нерсе да. Ошол табигый бай менен кедейдин ортосундагы ажырымды бул адилеттүүлүк деп караган нерсе бул либерализм. Мисалы ошол учурда социализмди айтсак болот. Социализмде көбүнчө бул теңдик. Бул тең кандай десем, бул тең мүмкүнчүлүк эмес, көбүнчө бул байлыкты кыскасы кайрадан бөлүштүрүп салуу. Да, бул бай болбой, кедей болбой, баарын эле бөлүштүрүп салууга жакыныраак. Бирок социализмде деле бүгүн биз түшүнгөн батыштагы социализм бул мындай эмес. Либерализмге эле окшошуп кеткен жагы бар да. Мисалы бүгүн либерал демократия деген түшүнүк бар. Айталы Американы, Ингландты алалы, Европаны алалы, анан Жапанды алалы, булар негизинен баардыгы саясий экономикалык модели окшош. Булардын баарын эле либерал демократия деп атайт бүгүнкү күндөчү. Бирок welfare деген түшүнүк бар, бул бакубаттуулук деген түшүнүк бар да. Бул деген салыктардан түшкөн, мамлекеттик секторго түшкөн бажеттеги акчаны элге кайра кантип бөлүштүрүш керек, аны канчасын социалдык проекттерге бөлүш керек, кайра бөлүштүрүү деген саясатка келгенде, анан капитализмдин моделине карап, бүгүн буларды биз либерал демократия жана социал демократия деп бөлөбүз да. Өзгөчө бизге белгилүү болгон мына классикалык моделдери бул Скандинавия 3 жарым аралда 3 өлкө бар. Норвей бар, Сведен, анан Финляндия 3 өлкө бар. Анан Австрия, бүгүн Италия, буларда аябай чоң салык.
бирок ошого жараша чоң салык болгону менен бакчалар, мектептер арзан, кээ бир учурларда бекерге жакын да, мындай китептер бекер берилет. Ал эми берки либерал демократиялык моделдеринде болсо салыктар аз, бирок сен окууга келгениңде, бакчага барып келгениңде ошол учурда өзүң чөнтөгүңдөн чыгарып кымбатыраак окуйсуң да. Айырмасы болгону ушул эле экөөндөчү. Бүгүнкү күндөгү либерализмдин мындай өзгөчөлүктөрү, кыскача айтсак ушундай да. Бизде Кыргызстанда ушул либерализмди туу туткан, либерализмдин баалуулуктарын, мисалы өзүнүн программаларын негиз кылган саясий күчтөр барбы? Жана алардын ишмердүүлүгү боюнча эгерде бар болсо, анан мүмкүн бүгүнкү күндө мындай чоң саясий партиялардын арасынан барбы, жокпу, мындай аңдап бере аласызбы? Кандай десем, бүгүн биздин саясий чөйрөбү, жалпы биздин өлкөнү айтсак, өзү ойлосом кыргыздын коому өзү либералдык коомго жакын деп ойлойм. Бирок арине кыргыздын коомундагы либералдык баалуулуктарга жакын болгон түшүнүк бул батыштыгы менен мындай адекваттуу түз бирдей эмес, бирок окшоштук жактары бар. Кыргызда көбүнчө мындай бул эркиндикти жакшы көрөт, мындай тайманбай эле оюндагысын айтат, тайманбай эле баргысы келген жерге барат, анан мындай хан көргөн эмес деген жагынан алганда биз мындай бир топ эркинбиз да, мындай кичине уруулар болуп жүрөбүз. Анан кийин бирок ошол эле учурда Кыргыздагы бул либерализмге окшош сенин эркиндигиң бирок башка бир кишинин эркиндигине доо кетирбеш керек деген түшүнүк бар да. Мисалы бир уруу болсо, бир кыргыздарда бир уруу болсо, алар бир аймакта жашап келген болсо, ошол эле учурда билет дагы бир башка аймакта алардын туугандары дагы бир уруу бар деп. Бирок алар да билет, алардын да ошондой эрежелери бар болгон үчүн биз аларга доо кетирбейли деп, мисалы аларга доо кетирбей, аларга акарат айтпай, тийишпей, өзүнүн эрежеси менен жүргөн. Бизде мындай тарыхта да белгилүү учурлар бар да, бул биздин чыгармаларда деле белгилүү, анча-мынча. Айтсам, бул эми эскиликти айта турган болсок, бирок бүгүнкү күндө либералдык баалуулуктарды түшүнүп жана ошолорду ишке ашыралы деп аткандардан мен билгенден азыр бир жаңы муундар бар. Бул айтайын 20 жаштан 45 жашка чейинки могу СССРдин СССРдан кийин төрөлгөндөр жана СССР бүтөйүн деп атканда бак перестройканы көрүп калган, бала кезинде көрүп калган бүгүн муун арасында жамандыр жакшыдыр бүгүн мына батышка барып окуп келип, негизи адам баласын адам катары карап, эркиндикти сыйлап, чыгармачылыкты сыйлап, адамды атуу катары карап, мындай бапестеп жогору караган, ушундай баалуулуктарды түшүнүп калган бир адамдардын бир катмары пайда болуп калды. Бирок тилекке каршы бул өтө жоон катмарды түзө элек. Буну биз баягы критикалык масса деп айтып атпайбызбы? Тилекке каршы бул жоон элек. Бирок арине бирок бул сөздү риторика катары, мода катары колдонгон топтор, саясий күчтөр бар билебиз. Алар мындай либералдык экономика, бизге либералдык саясат же тигиндей деп оозеке көп сүйлөшөт, бирок жүрүм-турумунда биз бүгүнкү күнгө чейин кылган иштеринен мындай орчундуу, маанилүү либералдык баалуулуктарды түртүп, жалпы ушул баалуулуктар Кыргызга бактап келет деп мындай ошонун маанисин терең түшүнүп, ошол баалуулукту түшүнгөн кишилерди баарын башын бириктирип бир институтташып кыймылдайлы деп аткан мындай бир орчундуу бүгүнкүгө чейин бийликтеги мындай күчтөрдү биз көрө элекпиз да. Бирок бийликке кире элек, мисалы буга чейин айтып кетсек болот, бир нече жолу могу жаш партиялар пайда болуп, бийликке реформаны айтсак болот, ошо либерал демократиялык деген партия, демократты айтсак болот. Арине бунун баары эле бирөңчөй баалуулукту бирдей түшүнгөн кишилер эмес, бирок ошонун өзөгүндө баары бир баалуулук, ошол либералдык баалуулуктарды ишке ашырууну жана ошону өзүнүн жашоосунда миссиясы деп түшүнгөн мен билгенден бир нече топтор бүгүнкү күндө бар. Сиз жана кыргыздар
эми жалпы биздин баалуулуктарыбыз ушул либералдык баалуулуктарга жакын деп айттыңыз. Анан ушул жерден мисалы бизде өзгөчө өздөрүн улутманчылдар же улутчулдар деген топтор бул либералдык көз караштарды, баалуулуктарды кандайдыр бир коркунуч менен мындай көрүшөт да. Өзгөчө бул кыргыздын биздин негизи баалуулуктарыбызга, биздин дүйнө таанымыбызга бул каршы, бизди талкалайт, улут катары талкалап салат деген сыяктуу бир ойлорду айтып жүрүшөт да. Ушул боюнча сиздин көз карашыңыз кандай негизи? Негизи кандай десем, бул либералдык универсалисттик бул либералдык баалуулуктар кыргыз аң сезимине, кыргыздын нагыз кыргыздын көнөрбөс мурасына доо кетирет деп ойлогон кишилер менен мен көп сүйлөшпөр элекмин, айтайын. Бирок айрым учурда айрым кишилер ошентип сүйлөгөн учурларды угуп калам. Бирок алар эмне үчүн ошентип ойлошот? Мен алардан мындай ынанымдуу бир аргументтерин деле угуп көрө элекмин да. Мисалы, мынау аргументтер анан ушул келип кыргызды бузат, кыргыздын аң сезимине туура келбейт, кыргызды чүнчүтүп, артта калган бир макоого айлантып кетет деген аргументтерин угуп элекмин. Бирок угуп калам кээде. Ошондой деп айтылган сөз көбүн эсе мен ойлойм бул сөздү булар көпчүлүк учурда кээ биркилер могу орус масс медиасынан айтылган риториканы көбүрөөк угуп калышабы же көрүп калышабы, ошону автоматтык түрдө эле кайталап жиберген учурдай сезилет да. Бирок мен алардан мынау деп бир так аргументтерин, так бир концептуалдык, бир фундаменталдык, бир өзөктүн тегерегинде мынау нерсеге, мынау либерализм доо кетирет деген нерсесин угуп элекмин. Биз мына өткөн телекөрсөтүүбүздө дагы улутманчылдарбыз деген дагы топтор менен сүйлөшүп кабарлашып көрдүк. Алар эми деги эле либерализм дегенде биз жалпы ааламдашуу жана глобализация деп атпайбызбы, ошону түшүнөбүз да. Анан сиз дагы айттыңыз, мисалы адамдардын улутуна карабай, динине карабай, эми баардыгына бирдей шарт түзүп берүү, бирдей мамиле кылуу депчи. Маселен, биз ошондой мамлекет курсак, мисалы Кыргызстанда эми мисал катары алардын баягы коркунучтарын айтып атам да. Эгерде бизде басымдуу бөлүктү башка улуттар түзсө, же ошол эле кытайларбы, же башка вьетнамецтерби, индустарбы, башка ошондой бир мамлекет ошондойго бир шарт түзүп берсе, ошол чөйрөдө баардыгына тең мамиле болсо, биз ушул улут катары жоголуп кетпейбизби деген да бир коркунучтарды айтып атат да. Ошондой модельдеги мамлекет курсак, ошого багыт алсак деген ойлорду айтып атышат да. Кандай десем, бул мен түшүнөм. Негизи кыргыз этносу катары биз тилибизден, маданиятыбыздан ажырап калышыбыз мүмкүн деп ошентип ойлогон кишилердин сар санаасы менен тең бөлүшөм. Мен түшүнөм. Мен деле кээде ошентип коопсузданам. Бирок маселени биз башка жактан карашыбыз керек. Биз кооптонуу бул маанилүү нерсе, бирок бизди сактай турган нерсе бүгүн биз улут катары бүгүн мынау телегейде бүгүн 200гө жакын оондун ичинде мындай субъект катары каралган өлкө болсо, ошону бирибиз да. Биз эгер мындан ары дагы өзүбүз улут катары жашап кете турган болсок, бирок биз бүгүн заманбап түшүнүктөрдү бүгүн үлгү катары мына дүйнө жүзүндө өзүн улут катары сактап калган ушу Азия бизге окшогон. Мына Түштүк Кореяны көрөлү, Жапанды каралы, мына булардан көрүп биз үлгү алсак болот да. Себеби дегенде жапандар, корейлер биз сыяктуу эле. Мен ал жерде мисалы 10дон көп жыл жашадым. Бизге окшош аябай элечи. Буларга дагы айылга сырттан бирөө келсе, аябай эле ушак тез эле таркап кетет экен. Тигинин үйүнө могу конокко келиптир, моундай кишилер экен, моуну жеген жакшы көрөт экен деп. Же болбосо фирмалардын ичинде деле булар аябай жакшы ушак айтат кыргыздардай болуп. Билесиңби деп, мындай чоң эле, бай эле президенттер деле сүйлөшөт. Тигини көрүп атасыңбы? Тиги экөө кол кармашып жүрүптүр го, экөө жүрүп атыптыр. Тигини сүйөт экен деп, мындай. Бул кадимки эле нерсе, бизге окшогон нерсе. Бирок ушундай эле бизге окшогон эле аң сезими бар элдер бирок бүгүн эмне кылды? Аябай чоң ийгиликке өзүн улут катары сактап, жетип келип атат да. Биз бул учурда бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Биз улут дегенде негизинен эмнени түшүнүп атабыз?
Бизде Конституцияда Кыргыз Республикасы деп мисалы ачык эле айтылып турат, Биз республика Кыргызстан эмеспиз, Кыргызстан Республикасы эмеспиз, Кыргыз Республикасы деп турабыз. Демек биз бүгүн жаңы нерсени айтышыбыз керек, заманбап мамлекеттичи. Бул Кыргыз Республикасы дегенден кийин биз Кыргыз Республикасында жашаган баардык ат буулдарды биз кыргыз деп карашыбыз керек. Себеби Конституцияда жазылып турат биздечи. Кыргыз Республикасы деп. Андан кийин бизде Кыргыз Республикасында баары тең кыргыз болгондон кийин биз мындан кийин ошондой түшүнүктү таркатышыбыз керек. Биз ат буулбуз депчи. Биринчи кезекте биз баарыбыз тең бирдей ат буулбуз деп. Мисалы өзбек тектүү кыргыз дейбиз, татар тектүү кыргыз дешибиз мүмкүн, украин тектүү дешибиз мүмкүн. Бирок тектүү деп сөзсүз басым кылыштын кереги жок деп ойлойм. Эгер биз антрополог же болбосо бир детектив болсок, бирөөнүн ДНКсын билгибиз гана келип атса гана ошону айтпасак, бирок күндүлүк жашоодо ошентип айтуу бул тетирисинен кайра ошолорду кемсинткен сыяктуудай угулуп тургандай болуш керек да. Негизи Кыргыз Республикасында жашап аткандан кийин айтпаса деле баары тең кыргызбыз дегендей болчу. Бул жерде арийне биз Конституцияда бекитип алышыбыз керек. Бул өлкөнүн мамлекеттик тили, расмий тили кыргыз тили депчи. Бирок тилекке каршы бүгүн бизде бир коллизия проблема бар. Бул дүйнө жүзүндө бүгүн расмий деген түшүнүк бар, бирок мамлекеттик деген түшүнүк жок. Дүйнө жүзүндө бүгүн баардык жерде расмий тил деген мамлекеттик тил дегенден жогору түшүнүк. Бул деген биз эмнегедир СССРдин калдыгы катары кыргыз тилди мамлекеттик тил деп, орус тилди расмий тил дедик. Бүгүн дүйнө жүзүндө инглиз тилинде official language дегенде расмий тил деп атканда бул негизи ошол өлкөнүн эң ыйык тили, эң негизги тили дегенди түшүндүрөт. Биз ошон үчүн Конституцияда бул нерсени келечекте оңдошубуз керек. Кыргыз өлкөсүндө расмий тил бул кыргыз тил. Расмий тил депчи. Мамлекеттик тил деген статусту жок эле кылышыбыз керек. Расмий тил кыргыз тили дегендейчи. Ар бир адам өзүнүн үйүндө, фирмасында кайсы тилде сүйлөсө, Конституцияга уруксат берген, каалаганда сүйлөй берсин, бирок мамлекеттик сектордо, себеби расмий чөйрө, ошон үчүн биз ушундай нерселерди биз кадимки эле мыйзамдаштырып колдонсок болот. Бул мындай тоскоолдугу жок нерсе да бул мыйзам. Биз бул негизи ушул саясий идеологиялар жөнүндө талкуубузду баштаганыбыздын себеби мына бизде эми 200дөн ашык саясий партиялар бар. Бирок көбүнүн чын эле программалары бири-бирине окшош, жазган программалары, айтылган баалуулуктары. Бирок дүйнөлүк тажрыйбаны карасак, саясий партиялар кандайдыр бир идеологиялык бир көз караштардын негизинде пикирлештер топтолуп, уюшуп, анан бара-бара бир саясий күчкө айланып, маселен эл алардын көз караштарын колдосо, шайлоодо өтүп кетет. Кийин ошондой баалуулуктарды иш жүзүнө ашырганга аракеттенишет да. Тилекке каршы биз бул жолду жаңы баштап атабыз, бирок ошондой кандайдыр бир идеялык бир көз караштары бар деген адамдарды чакырып, мына буга чейин улутманчылар келди. Мына ошолор өздөрүнүн көз караштарын жөнүндө айтып берсе, тааныштырса, эми такыр эч кандай баалуулуктар, эч кандай бир көз караштар жок болгондон көрө, маселен кандайдыр бир идеялар болгону бир жакшыбы деп ойлойбуз да. Анткени мисалы акыркы мына биздеги окуялар, ошол эле ТЭЦ, ошол эле эми бир нече коррупциялык иштер. Бул эмнени көрсөтүп атат? Биздин жалпы мамлекет башкаруудагы адамдарыбыздын эми жалпы эле баарыбыздын ушул мекенге болгон, элибизге, мамлекетибизге болгон кандайдыр бир аруу бир сезимдер, бир башкача бир өзгөчө бир сезимдерибиз бир жок болуп бараткандай сезилет да. Анткени мисалы айыл өкмөттөн баштап чоң мамлекеттик кызматтагы адамдарга чейин коррупцияга аралашканын көрүп атабыз. Эми ушул жерден жанагы баалуулуктар маселеси аябай курчураак турат го деп ойлойбуз да. Анан ошол жерден мына ушул либералдык мамлекет, ушул баалуулуктардагы негизделген мамлекет жөнүндө айтып берсеңиз, ошол экономика жөнүндө айтып берсеңиз, кандай болуш керек? Бул нерсени айтайлы, бизде негизинен моундай түшүнүк бар да. Негизи социал-демократтар бизде бийлик болуп турат, Анан мен көбүнчө аймактарга барып калсам, негизи либерал демократия эмне деп сурап калышат мененчи. Либерализм деп калдым го, ал эмне деп айтат. Анан мага социал-демократияны түшүндүрүп берсеңиз, мен ошонун антоними катары же ошонун жанында турган деп түшүндүрүп берейин десем, түшүнбөйт да, социал-демократия эмне экенин билишпейт. Анан либерал демократия деген эмне экенин
негизи бийлик ушунча өзү туруп өзүнүн баалуулуктары эмне экенин, идеологиясы эмне экенин өзү түшүндүрө албагандан кийин анан негизи көпчүлүгүбүз эле биз жүрөгүбүздөн баары социалисттик коом болуп калган үчүн биз айтабыз да, балдарга бакча куруп берели, мектептерди куруп берели, жатаканалар көп болсун, моундай балдардын стипендиясын көтөрөлү студенттердин, мындай жыргал жашоо кылалы, эмнеге мугалимдерге, врачтарга жатакана бербейбиз, квартира бербейбиз деп мисалы көп кыйкырабыз да, депутаттар айтат. Анан ушуну көтөрөм, ушуну оңдойм дей беришет. Бирок мен макулмун ошого, макулмун. Эң сонун идеалдуусу ошолор айтып аткан. Бирок кантип ошону кыласың деген суроодо либерализмди түшүнсөк болот да. Кантип кылабыз дегенде. Социализмде баягындай бакубат өлкөдө бул ооба ошондой. Эгер бюджетиңде миллиарддаган сомуң болсо, бөлүп бакчаларды куруп, мектептерди куруп, ошондой ооруканаларды куруп, элди бактылуу кылып ичине киргизип, жыргап жашап коесуң. Бирок бул бөлүштүрүп коюу бул социалисттик ыкма. Бирок ошол бажеттин булагын, тыйынды каяктан алабыз дегенде бул либерализмди түшүнүшүбүз керек. Бул деген нерсе өлкөнүн бюджети эмнеден турат? Бул салыктардан турат негизи. Бул өндүрүштөн турат. Салык өндүрүш бул ким? Бул ошол эле мен, сиз. Бул жеке ишкерлер. Бул жеке ишкерлер, бул биз мынандай кардарлар, потребитель. Бүгүн биз дүкөнгө барсак дагы төлөп атабыз салык, НДС төлөп атабыз, же болбосо ишкерлер бул. Демек биз бардык жерде салыктардын булагын оңой салык келе тургандай кылып, мамлекеттик сектор мындай ошондой акча келе турган жерлерге тийишпей бюджетти толтурушубуз керек да. Бул деген нерсе демек салыктар аз болсо, ишкерлерге жеңил болсо, салык төлөөчүлөрдүн структурасы так болсо, ошол өлкөдө мыйзамдын үстөмдүгү орносо, ошол өлкөгө бизнесмен сырттан инвестор келсе, мен ушул өлкөдө эгер проблема болуп, сот чатагы болуп кала турган болсо, мен сотко кайрылсам, менин маселемди чечип берет экен деп ынанса, ишкер ошол жерге келет. Жана ошондой шарттардын баары түзүлгөндө эл жашырбай акчасын. Эгер салык чоң болсо, бардыгы жашыра баштайт, анан коррупция көбөйөт. Эгер салыктар кичине эле болуп, текшерүүлөр аз болсо, биз оңой эле салыктарды төлөп, салыктардын саны көбөйөт да, мисалычы. Ишкерлерге шарт түзүлгөндө, ишкердин иши жүргөндө өзү, ал экинчи филиалын ачкысы келе баштайт. Көбүрөөк кишилерди жумушка ала баштайт. Көбүрөөк кишини жумушка алса, аларга айлык бергенде айлыктан салык көбөйөт. Туурабы? Ал көбүрөөк свет колдоно баштайт. Светтен салык келет. Ал көбүрөөк базардан соода алып, цемент алып, жаңы офисти, мебелдерди ала баштайт. Ал алып атканда ошону сатып аткан киши да салыгы, иши жакшы жүргөндө ал да салыкты көп төлөйт. Келип эле бюджет ошондон толот да, мисалы. Бул деген нерсе мүмкүн болушунча ишкерлерди колдоп, ишкерлерге тийишпей, салык төлөөчүлөргө тийишпей, ушулардын укугун биринчи кезекте коруп өлкөдө. Ушуларга жүгүнүп биз, ушуларга эң мындай кыйын кишилер экен деп ушуларды сыйлаганда өлкөдө, анан биз бюджетибиз толот. Бул либерализм ушундай нерсе. Бул либерализм биринчи кезекте салык төлөөчүнү сыйлоо деген нерсе. Бул салык төлөөчүнүн укугун коргоо деген нерсе. Бул салык төлөөчү көпчүлүк учурда ишкер, туурабы? Ошон үчүн биринчи кезекте ушулар бизге ырыскап келип атат. Ушулар бюджетти толтуруп берип аткан немелер, биз ырыс кесерлик кылып ушуларга тийишпейли деп кылуу бул либерализм. Анан бөлүштүрүп салуу келгенден даяр нерсени мынантип бөлүштүрүп салуу бул оңой нерсе. Бул жерден тактап кетчү нерсе, маселен, либералдык экономика менен либералдык баалуулуктарда негизделген саясий системаны биз ажыратып карасак болобу? Маселен, биз эми ар дайым мисал кылабыз, мисалы Түндүк Түштүк Кореяны. Бир эл, бир тарых, бир маданият, бирок эки саясий система жыйынтыгы ар кандай. Бирок ошол эле учурда Кытай мамлекетин алсак, ал жерде таптакыр башкача саясий система, бирок эми либералдык экономикага жакыныраак. Либералдык экономика жакын эмес эле либералдык экономика. Бирок саясий система либерал. Саясий либерализм жок. Негизи ушуну ажыратып карасак болобу? Ушуну ажыратып карасак болот. Арийне бүгүн биз көрүп атабыз Кытайга окшогон өлкөлөрдүчү
Азия мамлекеттери. Мындай саясий либерализм жок, бирок экономикалык либерализм бар, өнүгүп атканчы. Бирок бул мындай учурлар аябай аз болот да негизи. Ошондо деле Кытай баары бир салык төлөөчүнүн укугун коргоп, ишкердин укугун коргоп, эгер инвестор катары Кытайга келсең тийишпейт сага. Эгер Кытайдан өндүрүш кылып сыртка сатам десең салык албайт. Бул деген нерсе ошол салык төлөөчүнүн укугун эң жогору коюп, ошону коргоп, ошонун мүлкүнө эч кимди тийгизбей, бул эң минималисттик либералдык эрежени сактап берүү бул бар да. Биз жок дегенде ушундай кылсак, арийне бул бирок максималдуусу бул биз жакшы эле жашабастан, жакшы эле курсагыбыз тойбостон, ырахаттанып тоюу, өзүңдү эркин сезип, өзүңдүн үйүңдө каалагандай басып жүрүп, өзүңдүн өлкөңдө каалагандай басып жүрүп, эркин оюңду айтып нан жеген бул бактылуураак. Жөн эле мындай курсагың эле ток болуп, таза кийинип эле жүрбөстөн, эркин сезип өзүңдү, жүрөгүңдүн ичиңден дагы эркин сезип жүрүү, бул анын коштоп жүрө турган элементи бул демократия да, мисалы. Саясий эркиндик дагычы. Ошон үчүн бул экөө аябай бири-бири менен бир тууган сыяктуу, эгиз нерселер сыяктуу өтө маанилүү нерсе да. Айтып аткан себебим бизде эми коомчулукта эми өзгөчө саясатта, өзгөчө мамлекет башкарууда мындай катуу бир тартип керек деген бир ойлор эми басымдуулук кылат да. Түшүнөм. Анткени бул болбогон нерсе. Бул тартип катуу нерсе. Мен айттымбы болсун деген нерсе, бунун баарысы коммунисттик, социалисттик, тоталитардык ыкма. Мыйзам бул ошол тартипти эмне алып келет? Тартип бул өлкөдө мыйзам үстөмдүгү эле болуу. Бул сот эч кимге баш ийбей, сот көз каранды эмес институт болуп, ал жерде соттор аябай жакшы айлык алып калганда эч кимге баш ийбей. Эч ким телефондон сотко тигини кылып кой деп СМБ же КГБ эч ким тийишпей, сот өзү менен өзү гана чечим чыгарып калган жерде, биз билебиз, Америкада, Жапанда, Европада ошондой. Бардыгы эле өзү ордуна түшүп калат. Эгер сот бийлиги эле көз карандысыз болуп, эч кимге баш ийбей калганда, анда себеби сага көчөдө же бирөө тийишсе же бир проблемаң болсо, сен сотко эле кайрылып койсоң, сотко берип койсоң эле болду. Ошол сени капа кылган же сени мүлкүңө доо кетирген кишини сыгып, кетирген күнөөсүнө жараша компенсацияны бергенде эле экинчи эч ким бирөө бири-бирине тийишпей калат. Тартип өзү эле болуп калат ошондочу. Ошон үчүн бул жерде бул өтө маанилүү компонент, бул мыйзамдын үстөмдүүлүгү да. Тартипти бул мыйзамдын үстөмдүүлүгү аркылуу орнотушубуз керек. Мындай полиция менен камчы алып келип алып бирөөнү мынандай кылып бир адам менен эмес. Бул болбогон нерсе. Темирдей дисциплина бул соттору эгемен, соттору көз карандысыз болгон өлкөлөрдө, мыйзам үстөмдүгү бар өлкөлөрдө ошондой темирдей тартип өзүнөн өзү орнойт. Бирөөнү камчылап урбасак делечи. Мисалы биз ушундай системаны эми канча убакытта курсак болот? Анткени эми мисалы бир күндө эле бизде баардык соттор мисалы азыркы системада иштеп калды. Эртеңки күнү ошолордун арасынан эле өсүп келип, бирөөсү чоңураак кызматка отуруп атат дегендейчи. Эми ал кандай башында кандай тарбияны көрсө, кийин деле ошондойду ишке ашырып атпайбы? Ошол сыяктуу эле полиция, милиция кызматкерлери деле, эми баардык структуралар делечи. Анан ушунун түп тамыры менен бир өзгөртүш үчүн, алар башкача баалуулуктарда, башкача принциптерде иштөөчү үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Азыр көрдүңөр да, могу биз кошуна өлкөлөрдөн карап атабыз. Өзгөчө Грузиянын кейсинен караганда өгүнү белгилүү болбоду. Негизи 3 фактор маанилүү депчи. Биринчиси бул эбегейсиз мындай бир күчтүү лидер же бир эрки бар бир лидер болуш керек экен дегенчи. Бирок тилекке каршы бизде ал жок. Бул болбогон нерсе экен биз үчүн бүгүнкү күндө. Экинчиси, эгер ошондой лидер жок болгондо дагы коомдо бир катмар, критикалык масса болуп, жок дегенде бир бүгүн 7% катмар болгондо, ошол либералдык ою бар, пикири бар бир партияны добушун берип, 7% добушун берип парламентке киргизгенде, мисалы, булар бир күч болуп, ошол жерден трибуна алып туруп, ошол идеяларды ишке ашырмак да. Бирок тилекке каршы бул критикалык массанын жоктугу болуп атат да. Бул экинчи тоскоол болуучу фактор. Анан үчүнчүсү бул биздин тарых. Бул биздин тарых, элдин өзүнүн духу, руху. Бул көпчүлүк учурда баягы маңкуртчулук деген сыяктууга байланыш болуп атат да. Мисалы биз Армения менен Грузияны көрдүк. СССР учурунда буларга
эч ким тийбей, булардын тилинен эч ким ажыратпай, булардын улуттук тамгалары кала берип, бүгүн Армениянын элитасы, Грузиянын элитасы, жаштар негизинен дээрлик баары өз эне тилинде сүйлөйт. А бирок бизде бүгүн өзүнчө бир элита деген сыяктуу, интеллигенция деген сыяктуу бир Бишкекте бир катмар бар, жалаң орусча сүйлөйт. Айылдан келгендер өзүнчө бир эки улут сыяктуу ортосунда мындай бир ажырым болуп, анан бир нерсени так түшүнө албайбыз. Ортобузда да мындай келишпестик, бир кандай десем, бир менталитеттик айырма бардай сезилет да. Ушул нерсе бул өтө маанилүү да. Ушул үч нерсе, муну эми үчүнчүсүн мейли, бирок муну жок дегенде критикалык массаны көбөйтүү азыр. Эмне үчүн ушундай болуп атат деп эркин ойлоно алган адамдардын катмарын көбөйтүү оюмча азыр өтө маанилүү биз үчүн. Сизге чоң рахмат. Тилекке каршы убактыбыз чектелип калды. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз бүгүн либерализмди талкууладык. Биздин студиябыздын коногу саясий аналитик Сейитбек Качкынбай болду. Чоң рахмат. Эмки теле көрсөтүүлөргө сак саламатта калыңыздар.